Имам Газали Тообо. Мусулман уламасы ойчул жана илимпоз Имам Газалинин ислам дүйнөсүндөгү орду ополтоодой. Ал фикх, калам, сопучулук жана философия илимдерин терең өздөштүргөн улуу аалым болду. Ислам аалымдары ага исламдын худжаты деген наам ыйгарышты. Анын эмгектеринин башкалардан негизги өзгөчөлүгү жүрөк илимдерин жана руханий бийиктүүнү кеңири изилдеп ачыктап бергени. Диндеги амалдардын маңызын жана максатын ачыктап, алар кантип жүрөктөргө дабаа болорун жөнөкөй тилде түшүндүрүп берди. Бул жыйнакка автордун 10дон ашуун китеби камтылып, карапайым калк үчүн зарыл болгон жана заманыбыздын талабы болуп жаткан эмгектери иргелип алынды. Имамдын китептерине бүгүнкү күндө суроо талап жана муктаждык көп болууда. Белгилей кетсек, азыркы күнгө чейин эл тарабынан китептери эң көп окулган аалым катары кала берүүдө. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллахтын аты менен. Бардык адамдарды өзүнүн ырайымы менен жарыктандырып, эч бир элди же улутту, чыгышты же батышты өз ырайымынан куру калтырбаган нур ээси Аллахтын аты менен баштаймын. Анткени ал дүйнөгө келген ар бир адамды жарыктандыруучу нур. Ихя Улумуддин китеби бардык доорулордо жана азыркы учурда мусулман дүйнөсүнүн эң белгилүү жана бийик кадыр бартуу китептеринин бири. Мусулмандар эле эмес, чыгыш таануучулар да бул китептин баалуулугун ырастап келишкен. Учурдагы адеп-ахлактык көйгөйлөрдүн көбөйүшүнө байланыштуу биз анын 4-бөлүгүндөгү куткаруучу нерселер тууралуу айтылган Тообо китебин кыскартылган формада тандап алдык жана бул китепти жалпы эле оңой түшүнүүсү үчүн жакшы басылган жана араб грамматикасына ылайык басып чыгардык. Тообо кылуу бул кемчиликтерди жашыруучу жана сырларды билүүчү Аллахка кайрылуу болуп саналат. Тообо кылуу жол издегендердин башаты, жеңүүчүлөрдүн сыйлыгы, Аллах жолун каалагандардын биринчи кадамы, ийри жолдон түз жолго баштоочу ачкыч, тандалгандар жана Аллахка жакын болгондор үчүн таза башталыш. Тообо кылуу Адам атабыздан баштап бардык пайгамбарларга жеткиликтүү болгон иш. Ошол себептен балдардын аталарына жана чоң аталарына окшошуусу табигый нерсе. Адам баласынын күнөө кылуусу таң каларлык эмес, анткени бул анын табиятынын бир бөлүгү. Ким атасына окшосо, ал эч качан жаңылбайт деген сөз бар. Бирок ата башында бир нерсени бузуп, кийин аны оңдогон болсо, анда анын урпактары үчүн оңдолгон жол менен жүрүү ыңгайлуу болот. Адам ата өзүнүн катасы үчүн өкүнүп, Аллахка кайрылып тообо кылган. Эгер кимдир бирөө анын күнөөсүнөн гана үлгү алып, бирок тообосун ээрчибесе, анда ал туура жолдон адашкан болуп саналат. Жакшылыктарга берилүү периштелердин мүнөзү, ал эми жалаң жамандыктарга берилүү шайтандардын табияты. Ал эми жамандыкка баргандан кийин жакшылыкка кайтуу бул адамзаттын табияты. Жакшылыкка умтулган инсан калыс, адилеттүү, Аллахтын жанындагы жакын периште. Ал эми жамандыкка жайгашкан инсан бул шайтанды ээрчиген адам болуп эсептелет. Бирок жамандыкты таштап, жакшылыкка кайтуучу адам чыныгы адамзаттын сапатын көрсөтөт. Себеби инсанияттын жаратылышында эки сапат аралашкан: жакшылыкка умтулуу, жамандыкка тартылуу. Ошентип ар бир адам өзүнүн ким экенин аныктайт. Биринчиси периштеге жакын, экинчиси шайтанга жакын. Тообо кылуучу адам өзүнүн Адам атанын урпагы экенин далилдейт, анткени ал адамзаттын чегинен чыкпайт. Ал эми жамандыкта өжөрлөнүп тообо кылуудан баш тартуучу инсан өзүн шайтанга байланыштырып коет. Периштелерге окшоп жакшылыкка гана умтулуу мүмкүн эмес, анткени адамзаттын табияты жакшылык менен жамандыкты чогуу камтыйт. Бул аралашмадан кутулуу үчүн эки оттун бири керек: өкүнүү оту же тозок оту. Демек адамдын ички маңызын шайтандын ыплас сапаттарынан тазалоо үчүн оттун таасири зарыл. Эми бизге оттордун эң жумшагы болгон өкүнүү отун тандоо лазым болот. Эки жамандыктын эң жеңилине аракет кылуу зарыл. Анткени тандоо мүмкүнчүлүгү жоголуп, аргасыздыкка дуушар болор күн келет: бейишке же тозокко кирүү.
Эгер тобо диндеги ушундай маанилүү орунду ээлесе, анда анын чыныгы маанисин, шарттарын, себептерин, белгилерин, жемиштерин, тоскоолдуктарын жана аны жеңилдетүүчү дарыларды түшүндүрүү зарыл. Тобонун чыныгы мааниси жана чеги жөнүндө. Тобо 3 негизги нерседен тураарын бил. Билим, абал жана иш-аракет. Булар бири-бири менен дайыма байланышта болушат. Биринчиси экинчисине, экинчиси үчүнчүсүнө алып келет. Бул Аллахтын ааламдагы мыйзамдарынын өзгөрбөс тартиби менен ишке ашат. Биринчиси — билим. Бул күнөөлөрдүн зыяны чоң жана зор экенин түшүнүү жана күнөө кулду сүйүктүү нерселеринин баарынан ажыратуучу тосмо экенин аңдап билүү. Эгерде адам бул билимге чын жүрөктөн ишеним артса, ошол билим жүрөктө сүйүктүү нерсесинен ажырап калуу сезиминен улам кайгыны пайда кылат. Анткени жүрөк сүйүктүү нерседен ажыраганда кайгырбай койбойт. Эгер бул ажыроо анын өзү жасаган иш-аракетинен улам болсо, анда ал өзүнүн иш-аракетине өкүнөт. Мына ошол иш-аракетинен улам тарткан кайгы өкүнүч деп аталат. Эгерде бул кайгы жүрөккө толугу менен ээлик кылса, анда жүрөктө дагы бир абал пайда болот. Бул абал келечекке, учурдагы абалга жана өткөнгө тиешелүү иш-аракеттерди жасоого түрткү берүүчү эрк жана ниет деп аталат. Абалга тиешелүүсү — бул күнөөнү таштоо, аны менен байланышкан адаттарды токтотуу. Келечекке байланыштуусу — өмүрүнүн акырына чейин ошол күнөөдөн алыс болууга бекем ниет кылуу. Өткөнгө байланыштуусу — өткөн каталарын оңдоо жана жаратканга кайрылып кечирим суроо. Эгер күнөө жакшылыкка зыян келтирген болсо, ал үчүн өкүнүү да зарыл. Бул жерде билим биринчи кадам жана бардык жакшылыктардын башталышы болуп саналат. Билимдин бул жердеги мааниси — ыйман жана ишеним. Ыйман — бул күнөөлөрдү өлүмгө алып бара турган катары чын жүрөктөн кабыл алуу. Ишеним — бул тастыкталган абалда кабыл алып, шек саноонун жоктугу жана бул ишенимдин толугу менен жүрөктү ээлеп алышы. Ыйман жарыгы жүрөккө жарк эткенде, адам өзүнүн сүйүктүү нерсесинен алыстап калганын көрүп, өкүнүп, жүрөгү кыйналып кайгыга батат. Бул жараян күнөөлөрдүн жүрөккө канчалык терең зыян келтиргенин түшүнүүдөн башталат. Буга мисал катары, караңгыда отурган адамга күндүн нуру тийгендей же тосмо ачылып, сүйүктүүсүнүн өлүмгө жакындагандыгын көргөндөй абалды элестетет. Ошондо сүйүү оту анын жүрөгүндө күйүп, оңдоп түзөөгө болгон эрки ойгонот. Билим, өкүнүү жана келечектеги күнөөлөрдөн баш тартуу менен өткөндөгү күнөөлөр үчүн кечирим суроо. Мунун 3 мааниси бар. Алар биринин артынан бири пайда болот. Булардын жалпысына тобо деген ат берилет. Көп учурда тобо деген сөз бир гана өкүнүү маанисинде колдонулат. Ал эми билим анын башаты жана негиздөөчүсү катары, ал эми баш тартуу анын натыйжасы жана жыйынтыгы катары каралат. Ушул мааниде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: өкүнүү тобо, себеби өкүнүү илимсиз пайда болбойт жана анын артынан чечкиндүү аракеттер сөзсүз келет. Ошентип, өкүнүү анын башаты илим жана натыйжасы аракет менен толукталат. Ушул мааниде тобону мурда жасаган катачылыктар үчүн жүрөктүн оорушу деп аныктаган. Бул оорутуу жөн гана ички азапты билдирет. Ошондуктан бул жүрөктөгү күйүп турган от боорго жара салган жара деп айтылган. Ал эми баш тартуунун мааниси менен тобону катачылыктардын кийимин чечип, ак ниеттүүлүк килемин жаюу деп мүнөздөгөн. Сахыл бин Абдулла ат-Тустари тобо тууралуу: тобо жаман иштерди жакшы иштерге алмаштыруу деген. Бирок бул жалгыз болуу, унчукпоо жана адал тамактануу аркылуу гана толук болот. Мында тобонун 3 маанисине ишарат кылган. Тобонун чектери тууралуу айтылган пикирлер абдан көп. Аларды санап чыгуу мүмкүн эмес. Эгерде бул 3 маанини жана алардын бири-бирине болгон байланышын түшүнсөң, тобонун бардык аныктамалары анын толук маанисин камтый албастыгын түшүнөсүң. Себеби сөздөрдүн сырткы маанисин издөөдөн көрө, нерселердин чыныгы магызын изилдөө маанилүү. Тобо кылуунун зарылдыгы жана аны түшүнүү. Билгин,
Тобо кылуунун зарылдыгы ачык айкын далилдер жана Куран аяттары аркылуу тастыкталган. Бул нерсе айрыкча жүрөгү ачылып, Аллах өзүнүн нуру менен көкүрөгүн жарыткан адамдарга түшүнүктүү болот. Алар өз алдынча жүрүп, караңгылыктан жарыкка чыгуу жолун табышат жана ар бир кадамында жетекчи керек деп муктаж болушпайт. Адамдар дин жолунда эки түргө бөлүнөт. Биринчиси — сокур жолоочулар. Алар ар бир кадамында жетекчи жана көрсөтмө керек деп, башкалардан Куран же хадис негизинде көрсөтмөлөрдү угуп турушу зарыл. Эгерде аларга мындай жардам жетишпесе, алардын жолунан адашып, максатына жетүүсү кыйын болот. Экинчиси — көрөгөч адамдар. Алар жолдун башында туура багыт алган соң, өз алдынча жол таап, татаалдыктарды жана тоскоолдуктарды жеңе алат. Ыйман нуру алардын жүрөгүнөн жарык чачып, аларга жол көрсөтөт. Алар аз эле түшүндүрмө менен маселени өз алдынча чече алат. Анткени алардын ички нуру күчтүү. Ошентип адам оор жана татаал жолдорду байкап, жеңип өтүп, жүрөгүндө ыйман нурун жаркыратат. Ал өзүнүн ички нурунун күчтүүлүгүнүн артынан эң аз түшүндүрмө менен эле ынанат. Аллахтын же анын пайгамбарынын жол жоболоруна баш ийүү адам үчүн эң жакшы жол. Анткени бул дүйнөдө адам жашоосу канча узак болсо да, анын түбөлүктүү максаты Аллахтын ырайымына жетүү. Кимдин жүрөгүн Аллах жарык кылса, анын көкүрөгү кенен болуп, нурданган жолго түшөт. Ал чийеленишкен жолдорду жеңип, тоскоолдуктарды ашып өтө алат. Ыйман жүрөгүндө нур болуп жаркырап, анын ички жарыгы бардык маселелерди аз гана сөз менен чечүүгө жардам берет. Куранда айтылгандай, зайтун майы өзүнө от тийбесе да жарык чачат. От тийсе, нур үстүнө нур болот. Нур сүрөсү 35-аят. Мындай адам үчүн тагдырды түшүнүү оңой. Анткени анын жүрөгүндө Аллах берген акыл менен көрөгөчтүк ниматы бар. Ал тобонун маанисин түшүнүп, аны терең карайт жана тобо менен милдеттин маанисин айкалыштырат. Мунун баары адамга түбөлүк бакытка жана бейишке жетүүсү үчүн зарыл. Ал эми пайгамбарлардын иштерин жана аларды таштоосун милдеттүү деп эсептөө туура эмес. Анткени бул жерде негизги максат Аллахтын ыраазылыгына жетүү. Тобо кылуу бул адамдын түбөлүктүү бакытка карай кадамы болуп саналат. Эгерде адам тобонун милдетин билгиси келсе, алгач акылдын жарыгы менен тобого карап, аны кандай болсо ошондой кабыл алат. Анан милдеттин маани-маңызын карайт. Андан соң милдет менен тобонун маани-маңызын айкалыштырып, тобонун милдет экенине ынанат. Мунун себеби милдет бул түбөлүк бакытка жетүүгө жана түбөлүк кыйроодон кутулууга алып барган нерсе. Эгерде бир нерсенин аткарылышы же аткарылбашына түбөлүк бакыт же түбөлүк азап байланыштуу болбогондо, ал нерсени милдет деп атоого негиз болбойт. Кимдир бирөөнүн бул милдет болуп калды, анткени аны милдет кылып койду деп айтканы жөн эле сөз. Эгерде бир ишти аткаруу же таштоодо дүйнө же акыретте биз үчүн эч кандай максат же пайда жок болсо, анда ал нерсенин мааниси жок. Биздин алек болуубузду башкалар милдеттүү кылса да, кылбаса да, милдеттин маанисин түшүнгөн адам анын түбөлүк бакытка карай жол экенин билет. Түбөлүк жашоо жайында бакытка жетүү Аллах Таала менен жолугушууда гана болорун, Аллахтан алыстаган ар бир жан түбөлүк азапта болорун жана сүйүктүүсүнөн алыстоо тозок оту менен бирдей экенин түшүнөт. Ал эми адамдын Аллах менен жолугушуусуна тоскоолдук кылган нерсе бул дүйнөнүн убактылуу нерселерине берилүү жана сөзсүз ажырашуучу нерселерди сүйүү экенин, ал эми Аллах менен жакын болууга алып барчу жол бул дүйнөнүн кооздуктарынан көңүлүн үзүү, Аллахка толук баш ийүү, аны зикир кылуу аркылуу жакындашуу жана анын даңкы менен жамалын таанып, аны сүйүү экенин билет. Ошондой эле күнөөлөр бул Аллахтан алыстоо жана шайтандын жолуна ээрчүү экенин, бул шайтандар Аллахтын душмандары жана анын ырайымынан алыс экенин, алар менен байланышкан күнөөлөрдөн улам Аллахтан алыстоо болуп жатканын түшүнөт. Андыктан Аллахка жакын болууну каалаган акылдуу адам бул жолдон кайтуу милдеттүү экенин билет. Бул кайтуу билим, өкүнүү жана бекем чечим аркылуу гана ишке ашат. Анткени күнөөлөр Аллахтан алыстоо себептери экенин билбеген адам оңолууга жетише албайт.
Адам алыстоо жолунда жүрүм турумуна өкүнүп, жүрөгү оорубаса, Аллахка кайрылбайт. Ал эми оорубаган жүрөк үчүн Аллахка кайрылуу мүмкүн эмес. Кайрылуу деген бул күнөөнү таштоо жана аны кайра кылбоого бекем ниет кылуу. Ошентип бул 3 маанилүү нерсе: өкүнүү, жүрөктүн оорушу жана бекем ниет сүйүктүү жаратканыбызга жетүү үчүн зарыл. Ошондо гана жүрөк нурланып, ишеним толук болот. Бирок мындай бийик даражага жетүү мүмкүнчүлүгү жоктор Аллахтын буйругуна, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөздөрүнө жана салих инсандардын үлгүсүнө ээрчип, даңгыр жолдо жүрүп, куткарылууга жетишсе болот. Аллах Таала мындай деген: «Эй момундар, бардыгыңар Аллахка гана тобо кылгыла, балким азаптан кутуларсыңар». Нур сүрөсү 31-аят. Бул буйрук жалпы момундарга тиешелүү. Ошондой эле Аллах Таала мындай деген: «Эй ыйман келтиргендер, Аллахка чын жүрөктөн тобо кылгыла». Тахрим сүрөсү 8-аят. Бул жердеги тобонун мааниси Аллахка чын жүрөктөн кайрылуу жана жүрөктү күнөө, арам иштерден тазалоо. Тобонун артыкчылыгы тууралуу дагы Аллах Таала мындай деген: «Чындыгында Аллах тобо кылуучуларды жана тазаланган адамдарды жакшы көрөт». Бакара сүрөсү 222-аят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: «Тобо кылуучу Аллахтын сүйүктүүсү, тобо кылган адам күнөөсү жок адамдай». Ошондой эле Аллах Таала тобо кылган момундун истихбарына чөлдө адашып кеткен төөсүн кайра тапкан адамдан да көбүрөөк кубанат. Бир күнү Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам мындай деп мисал келтирет: бир адам чөлдө төөсү менен жүрөт. Анын үстүндө тамак ашы жана суусу бар. Ал уктап кетет. Ойгонсо төөсү жоголуп калган болот. Ал издеп, суусап чарчаганда төөсүн таппай, акырында өлүүгө даяр болуп, башын жөлөп уктап калат. Анан ойгонсо төөсү тамак ашы жана суусу менен жанына келип калат. Ал адам ошол учурда кандай кубанса, Аллах да тобо кылган кулунун истихбарына андан көбүрөөк кубанат. Адам алейхиссалам күнөөсүнөн кийин тобо кылганда, Аллах анын тобосун кабыл алды. Анан периштелер аны куттукташты. Жабраил алейхиссалам менен Микаил алейхиссалам да түшүп келип аны куттуктап: «Эй Адам, Аллах сенин тобоңду кабыл кылды» дешти. Адам алейхиссалам аларга: «Эгерде бул тободон кийин дагы күнөө кылсам, анда менин абалым кандай болот?» деп сурады. Аллах Таала ага мындай деп вахий кылды: «Эй Адам, мен сенин урпактарыңа тобону мурас калтырдым. Алардан ким менден сураса жооп берем, ким кечирим сураса аларды кечирем. Чындыгында мен жакынмын жана сураганга жооп берүүчүмүн». Ошентип тобонун мааниси күнөөлөрдөн баш тартуу, аларды таштоо ниетин бекем кылуу жана өткөн күнөөлөр үчүн өкүнүү. Аллах Таала бардык иштерди өзү жаратып, өз эрки менен ишке ашырат. Тобо кылуу бул Аллахтын чексиз мээриминин бир белгиси. О Адам, тобо кылгандарды кабырларынан кубаныч менен күлүп чыгарып чогулт. Алардын дуалары кабыл болот. Бул тууралуу кабарлар менен маалыматтар сансыз көп. Тобо жөнүндө үммөттүн тобо кылууга милдеттүү экенине жалпы ижма бар. Ижма аалымдардын бир пикирде болуусу. Анткени анын мааниси күнөөлөр менен катачылыктар Аллах Тааладан алыстатуучу жана зыяндуу экенин түшүнүү болуп саналат. Бул түшүнүк ыйман келтирүүнүн милдеттүүлүгүнө кирет. Бирок кайдыгерлик бул түшүнүктөн алаксытып коюшу мүмкүн. Бул түшүнүктүн максаты ошол кайдыгерликтен арылуу. Мунун милдеттүү экени тууралуу эч кандай талаш жок. Анын маанилеринин бири азыркы учурда күнөөлөрдү токтотуу, келечекте аларды жасабоого чечим кабыл алуу жана мурунку кемчиликтерди толуктоо. Бул шексиз милдеттүү нерсе. Мурунку күнөөлөргө өкүнүү жана кайгыруу милдеттүү иш. Тобонун өзөгү да ушул болуп эсептелет. Бул чын жүрөктөн өкүнүүнүн аякташын камсыз кылат. Бул кантип милдеттүү болбосун? Бул нерсе чыныгы түшүнүп келгенден кийин убакыттын бекер кеткени жана Аллахтын каарына себеп болгон иштердин жасалганы тууралуу билингенден соң жаралган кайгы болуп эсептелет. Эгер сен жүрөктүн кайгыруусу тандоого жатпаган нерсе десең, анда кантип тобо кылуу милдеттүү деп эсептейсиң? Билгин, анын себеби жоготулган жакшылыктарды түшүнүүдө. Анын себебин билүүгө адамдын мүмкүнчүлүгү бар. Ушундай жол менен билим милдеттүү болору аныкталган.
бирок билимди адам өзү жаратып алат деген мааниде эмес. Билим, өкүнүү, аракет, каалоо жана мүмкүнчүлүк — мунун баары Аллахтын жараткан нерселери. Аллах силерди жана силердин иш-аракеттериңерди жаратты. Бул акыл эстүү адамдар үчүн чындык, андан башкасы адашуулар. Эгер сен адамдын иш-аракеттерди тандоого укугу жокпу десең, биз ооба, бар. Бирок бул сөзүбүз бардык нерсе Аллах тарабынан жаратылган деген акыйкатка каршы келбейт деп жооп беребиз. Тандоодо Аллахтын жараткан нерсеси. Мисалы, Аллах ден соолукту, даамдуу тамакты, тамакка болгон табитти жана тамак каалоону басаңдатарын жүрөккө билим түрүндө жаратат. Андан соң адамдын ой жүгүртүүлөрүн жаратат. Алардын бири тамак зыяндуу болушу мүмкүн деген күмөн. Акыры бардык шарттар аткарылганда адам тамакты жегенге болгон чечимди кабыл алат. Бул тандоо деп эсептелет. Бирок бул тандоо сөзсүз түрдө шарттардын толук болгон учурларында келип чыгат. Эгер каалоо Аллахтын жаратуусу менен бекемделсе, анда ден соолугу чың кол тамакты көздөй сөзсүз кыймылдайт. Анткени каалоо жана күч-кубат толук болгондон кийин иш-аракеттин болушу зарыл. Ошентип кыймыл пайда болот. Ал кыймыл күчтөн жана каалоонун жаралышынан кийин Аллахтын жаратуусу менен болот. Каалоодо, күч-кубатта Аллахтын макулугу. Каалоонун бекемделиши күчтүү кумардан жана тоскоолдуктун жоктугунан келип чыгат. Ал дагы Аллахтын жаратуусу. Бирок бул жаралган нерселердин кээ бирлери бири-бирине себеп болуп, Аллахтын жаратуудагы адаты боюнча тартип менен ишке ашат. Аллахтын адаты өзгөрүлбөйт. Мисалы, Аллахтын кол кыймылын жаратпай турганы анык. Эгерде колдо жөндөм кубаттуулук, жашоо жана бекем каалоо жаралбаса, ал эми бекем каалоо, кумар жана ички кызыгуу жаралмайынча жаралбайт. Бул кызыгуу болсо, ишти азыркы учурга же келечекке пайдалуу деп билүү менен толук кандуу түрдө жаралат. Бул билим дагы башка себептерден кыймыл, каалоо жана илим аркылуу жаралат. Билим жана табигый сезим ар дайым бекем каалоону пайда кылат. Ал эми каалоо жана күч-кубат ар дайым кыймылга алып келет. Ошентип тообо кылуу анын 3 бөлүгү менен милдеттүү болуп эсептелет: билим, өкүнүү жана күнөөлөрдөн баш тартуу. Тообону дароо кылуунун зарылдыгы. Тообонун дароо милдеттүү болушу талашсыз. Анткени истихфар күнөөлөрдү жоготуучу экенин билүү бул ыймандын өзүнөн келип чыгат жана бул дароо талап кылынат. Тообонун зарылдыгын четке каккан адам күнөөнү жаман көрүү үчүн керектелүүчү билиминен пайдалуу натыйжа чыгара албаган адам болуп саналат. Бул билим ички ачылыштардан эмес, иш-аракетке байланышкан билимдерден болуп саналат. Кандай гана билим болбосун, ал иш-аракетке түрткү болуусу кажет. Эгерде билим түрткү болбосо, анда анын милдети аткарылган болуп эсептелбейт. Демек, күнөөлөрдүн зыяндуулугун билүү бул аларды таштоого түрткү берүү үчүн зарыл болгон билим. Кимде-ким аларды таштабаса, ал бул ыйман бөлүгүнөн ажыраган болуп саналат. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын зына кылган адам зына кылып жатканда ыймандуу болбойт деген сөзү менен түшүндүрүлөт. Бул жерде ыйман деп Аллахты, анын бирдигин жана пайгамбарларын таануу сыяктуу билими жөнүндө сөз кылынган эмес. Күнөө, зына жана башка терс иштер ыйманды жок кылбайт. Бирок бул жерде ыйман адамдын Аллахка жакын болушунан алыстап, анын каарына калуусу жөнүндө айтылып жатат. Мисалы, дарыгер бул аны ичпе десе, адам аны ичип койсо, ал дарыгерге ишенген жок деп айтууга болот. Бирок бул анын дарыгердин бар экенин жана анын дарыгер экенин тааныбаганы эмес, анын айтканын аткарбаганы. Ошол сыяктуу эле күнөө кылган адамдын ыйманынын толуктугу жетишсиз болуп саналат. Күнөөлөр ыйманга зыян, алар ден соолукка зыяндуу тамак-аштар сыяктуу. Алар ички дүйнөгө топтолуп, анын тең салмактуулугун бузуп, акырындап толугу менен кыйратат. Акыры дене ооруп, өлүмгө алып келет. Ошондуктан убактылуу бул дүйнөдөгү өлүмдөн корккон адам улуу заттарды жана зыяндуу тамактарды дароо ташташы керек болсо, түбөлүк азаптан корккон адамга бул андан да зарыл жана тезинен талап кылынат. Эгерде улуу затты жеген адам анын зыяндуулугун түшүнүп, өкүнсө, дароо кусуп, улуу затты ашказанынан чыгарып салууга аракет кылышы зарыл.
Бул анын денесин өлүмдөн сактап калуу үчүн тез арада жасалышы керек. Анткени анын жоготуусу убактылуу бул дүйнө менен чектелет. Ошол сыяктуу эле динине уулуу заттарды кабыл алган адам да алардан дароо кайтып, тообо кылып, аларды оңдоого аракет кылуусу абзел. Бул мүмкүнчүлүк бар кезде, тактап айтканда, өмүр бар кезде жасалышы кажет. Анткени бул уулуу заттардын коркунучу түбөлүктүү акырет дүйнөсүнүн жоголушунда. Ал дүйнөдө түбөлүктүү бакыт жана чоң бийлик бар. Ал эми андан куру калуунун кесепети тозок оту жана түбөлүктүү азап. Бул азаптардын узактыгы бул дүйнөнүн өмүрүнүн миңдеген эсесине салыштырмалуу андан да чоң жана эч качан бүтпөйт. Ошондуктан истихфар айтууга шашылуу зарыл. Күнөөлөрдүн руханий ыйманга тийгизген уулуу таасири күчөп кетүүдөн мурун алардан арылуу керек. Болбосо бул таасир дарыгерлердин кийлигишүүсүнөн чыгып, алардын аракеттери пайдасыз болуп калат. Мындай учурда насаатчылардын акыл-насааты, эскертүүлөрү да жардам бербейт. Жыйынтыгында адам өлүмгө дуушар болгон адамдардын катарына кошулат. Тообонун жалпы милдеттүүлүгү жана анын мааниси. Тообо кылуу бардык адамдарга жана бардык шарттарда милдеттүү экендиги талашсыз. Андан эч ким кутула албайт. Курандын ачык сөздөрү буларды айгинелеп турат. Аллах Азза ва Жалла мындай деген: «О момундар, баарыңар Аллахка тообо кылгыла, балким кутуларсыңар». Нур сүрөсү 31-аят. Бул аят буйрук жалпы айтылган. Жүрөктүн жарыгы да бул нерсени көрсөтүп турат. Анткени тообо бул Аллахтан алыстатып, шайтандын ынагына айланткан жолдон кайтып келүү дегенди билдирет. Бул нерсени акылга ээ болгон адам гана түшүнө алат. Бирок акылдын толук жетилүүсү адамдагы кумарлануу, ачуулануу жана башка шайтандын жолуна алып баруучу терс сапаттардын жетилүүсүнө чейин мүмкүн эмес. Акылдын жетилүүсү 40 жаш курагында толукталат. Анын башаты бойго жетүү маалында пайда болуп, 7 жаштан кийин көрүнөт. Кумарлар бул шайтандын аскерлери, ал эми акыл периштелердин аскерлери. Экөө бир жерде чогулган учурда алардын ортосунда сөзсүз түрдө күрөш башталат. Анткени экөө бири-бирине карама-каршы. Бул күрөш түн менен күндүн, жарык менен караңгынын күрөшүнө окшош. Кайсынысы басымдуулук кылса, экинчисин сөзсүз түрдө сүрүп чыгарат. Жаштыкта жана балалыкта кумарлар акылга чейин жетилип, шайтандын аскерлери жүрөккө үстөмдүк кылат. Жүрөк кумарларга көнүп, алар менен бирге жашоого көнүгөт. Ошондо акылдын нуру акырындык менен жаркырай баштайт. Эгерде акыл күчтөнбөсө жана кумарларга каршы туруштук бербесе, жүрөктүн падышачылыгы шайтандын колуна өтөт. Бирок эгер акыл жетилип, күчтүү болсо, анын биринчи иши шайтандын аскерлерин, башкача айтканда, кумарларды жеңүү, адаттарды таштоо жана табиятты жеңүү жана аны ибадатка, Аллах Таалага баш ийүүгө багыттоо болот. Тообонун мааниси ушул. Кумарлар жетектеген жана шайтан күзөтчү болгон жолдон Аллахтын жолуна кайтуу. Тообонун ар дайым жана ар кандай шартта зарылдыгы. Адамзаты күнөөдөн аруу болбойт албетте. Анткени пайгамбарлар да мындай нерселерден азат эмес. Бул тууралуу Куранда жана хадистерде пайгамбарлар каталары жана алар үчүн кайгырып ыйлаганы айтылган. Эгерде бир учурда адам сыртынан эч кандай күнөө кылбаса, ал жүрөгү менен күнөө кылуу пикиринен бош боло албайт. Эгерде жүрөгү күнөө кылуу оюнан бош болсо дагы, ал шайтандын азгырыктарынан жана ой толгоолорунан арыла албайт. Эгерде ал шайтандын азгырыктарынан кутула алса, анда Аллахты жана анын аткарган иштерин түшүнүүдө жана илимде кемчилик кетириши мүмкүн. Булардын баары кемчиликтер, анткени адам үчүн мындай нерселерден арылуу толук мүмкүн эмес. Бардык адамдар бул нерседен ар кандай деңгээлде айырмаланат. Бирок анын негизги себептери баарында бар. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чындыгында менин жүрөгүм дат басып кетет. Ошондуктан күнүнө 70 жолу Аллахтан кечирим сурайм деп айткан. Аллах Таала ага мындай сыйлык берген. Аллах сенин өткөн жана келечектеги күнөөлөрүңдү кечирди. Фатх сүрөсү 2-аят. Эгерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда ушундай болсо, башкалардын абалы кандай болот? Тообо кылуунун мааниси.
Тобо кылуу ар бир абалда милдеттүү экенин түшүнүү керек. Инсан жаратылганда каалоо шахваттарга берилүүдөн кутула албайт. Тобо кылуунун мааниси каалоо шахваттарды таштоо гана эмес, өткөн иштерди оңдоо жана ордун толтуруу. Инсан арзуу шахваттарына берилген сайын анын жүрөгүнө караңгылык түшүп, ал күзгүгө түшкөн караңгылык сыяктуу көтөрүлөт. Эгерде бул караңгылык топтолсо, анда ал жүрөктү каптап, сырткы бетине жабышкан көөө сыяктуу калат. Бул туурасында Куранда айтылат. Жок, жасаган иштери себептүү алардын жүрөктөрүн кара так каптап калган. Мутаффифин сүрөсү 14-аят. Эгерде бул каптоо күчөп, узакка созулса, ал жүрөктү толугу менен басып калат. Ошондо жүрөк күзгүдөй болуп тазаланууга жарабай калат. Ошондуктан каалоо тилектерди таштоо жетиштүү эмес. Өткөн иштин издерин өчүрүү керек. Бул күзгүдөгү көөө сыяктуу, аны тазаламайын күзгү жарыкты чагылдыра албайт. Туура иштерди жасоо жүрөктөгү караңгылыкты өчүрүп, ага нур тартуулайт. Бул туурасында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан. Бир жаман иш кылсаң, анын артынан жакшы иш кыл, ал аны өчүрөт. Демек, ар бир инсан жүрөгүндөгү жаман иштердин издерин жакшы амалдар менен тазалоого муктаж. Сени бул дүйнөнүн жашоосу алдабасын. Жана да миң ирет эскертем, сени Аллах менен, анын кечиримдүү экенин айтып, алдаган шайтанга алданып калба. Бул сөздөрдү жакшы түшүнгөн адам куткарылуу жолунда ар бир деминде чын жүрөктөн тобо кылуунун зарыл экенин билет. Ал тургай Нух пайгамбардай өмүрү узун болсо да, токтоосуз жасалышы кажет. Абу Сулайман ад-Дари туура айткан. Эгер акылдуу адам калган өмүрүндөгү алгачкы күндөрүн Аллах Тааланын буйруктарын аткарбай өткөргөнү үчүн гана кайгырып жашаса, ал өлгөнгө чейин өкүнүп жүрүүгө татыктуу болмок. Жада калса, ал адам келечекте да өткөн күндөрдөгүдөй акылсыздык менен жашагысы келсе, анда анын кайгысы андан да күчтүү болушу керек. Ал бул сөздөрдү жөн гана айткан эмес. Себеби, эгер акылдуу адам кымбат баалуу асыл ташты кармап туруп, аны пайдасыз жоготуп койсо, ал сөзсүз өкүнүп ыйламак. Эми ал асыл таш адамдын өлүмүнө себепкер болуп калса, анда анын кайгысы андан да катуу болмок. Адам баласынын өмүрүнүн ар бир сааты, атүгүл ар бир деми кайталангыс кымбат асыл таштай баалуу. Анткени бул өмүр адамды түбөлүк бакытка жеткирүүгө ылайыктуу, ошондой эле аны түбөлүк азаптан куткарып кетүүгө жарактуу. Эгер адам ушул убакытты текке кетирсе, анда ал ачык эле чоң чыгымга дуушар болгон болот. Эгер сен ушул чоң жоготуу үчүн ыйлабасаң, анда бул сенин наадан экендигиңди билдирет. Сенин жоготууларың чындыгында бардык жоготуулардан чоңураак. Капилеттик уйкусу акылдын ушундай баалуулуктарды көрүүсүнө кедерги болот. Адамдар уктап жатат, өлгөндө гана ойгонот. Ошондо гана ар бир кедей өзүнүн канчалык жоготууда экенин түшүнөт. Ошондуктан Аллах Таала мындай деп айткан. Тобо жаман иштерди кылып жүрүп өлүм келгенде гана мен эми тобо кылдым деп айткандарга арналган эмес. Роббиңдин бул тобо кылуу, жахилдик менен жамандык кылып, андан кийин тез арада тобо кылгандар үчүн гана кабыл болот деген аятында айтылган. Бул сөздүн мааниси күнөө кылгандан кийин дароо өкүнүп, анын изин жакшылык менен тазалоо. Антпесе күнөөлөр жүрөккө катмар-катмар болуп жыйналып, кара такка айланат жана аны өчүрүү мүмкүн болбой калат. Ушундан улам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жаман иштин артынан жакшы ишти жаса, ал аны өчүрөт деп айткан. Кимде-ким тобо кылууну кечеңдетсе, эки чоң коркунучка кабылат. Биринчиси, күнөөлөр жүрөктү караңгылык менен каптап, жүрөк толугу менен жабылып калат жана аны тазалоо мүмкүн болбой калат. Экинчиси, ага оору же өлүм капысынан келип, тобо кылууга убакыт калбай калат. Андай адам Аллахка таза жүрөк менен келе албайт. Ал эми куткарылуу үчүн жүрөк таза болушу керек. Тобо кылууң туура болгону жана кабыл алынарын билүү үчүн төмөндөгү маанилерге көңүл бур. Тобо кабыл болот, эгерде ал туура кылынган болсо. Буларды түшүнгөн адам эч күмөнсүз ар бир чын жүрөктөн жасалган тобо кабыл болоорун билет.
жүрөгүнүн тереңинде тууралык нуру барлар, ар бир таза жүрөк Аллах тарабынан кабыл алынып, Аллахка багытталаларын билишет. Жүрөк башында таза жаратылган. Ар бир бала табигый тазалык менен төрөлөт. Бирок күнөөлөр жүрөктүн бетин каптап, анын тазалыгын бузат. Бирок өкүнүүнүн оту бул кирди өрттөйт. Жакшылык нуру күнөөнүн караңгылыгын жок кылат. Күнөөнүн караңгылыгы жакшылык нуруна туруштук бере албайт. Түндүн караңгылыгы күндүзгү жарыкка туруштук бере албагандай. Бул жараянды төмөнкүдөй салыштырса болот. Кир болгон кийим падышага жарабайт. Ошол сыяктуу кир жүрөктө Аллахтын ырайымына татыбайт. Кир болгон кийимди тазалоо үчүн самын жана ысык суу керек болгондой, жүрөктү тазалоо үчүн өкүнүүнүн көз жашы жана өрттүү өкүнүү керек. Жакшылык менен тазаланган жүрөк Аллах тарабынан кабыл алынат. Жүрөктү тазалоо жана өкүнүү сенден талап кылынат, ал эми кабыл алуу Аллахтын изги чечими. Кимде-ким тообо кылып, бирок кабыл алынбайт деп ойлосо, бул адам күн чыгат, бирок түн караңгылыгы кетпейт деп ойлогон сыяктуу болот. Самын менен жуулган кийим киринен арылбай калуусу мүмкүн эмес. Бирок эгер кир көпкө топтолуп, кийимдин жибине өтүп кетсе, самын анын баарын тазалай албай калат. Ошол сыяктуу күнөөлөр да жүрөктү каптап, табигый мүнөзгө айланып кетсе, жүрөк кайрылып, тообо кыла албай калат. Тообонун тили менен тообо кылдым деп айтуу жетишсиз. Бул кийимди оозеки жууймун деп айтуу сыяктуу. Мындайда кийимди тазалоо мүмкүн эмес. Жүрөк тазалангыча, аны тазалай турган каражаттар колдонулмайынча, тообо чыныгы болбойт. Кабыл болгон тообо тууралуу. Билгин, эгер кабыл алынуу дегендин маанисин түшүнсөң, ар бир туура тообо кабыл алынарын шексиз билесиң. Көздөрү сырдын нуру менен көргөндөр, ар бир таза жүрөк Аллахтын алдында кабыл экенин жана анын түбөлүктүү жүзүн көрүүгө жөндөмдүү экенин билишет. Жүрөк башында таза болуп жаратылган жана ар бир төрөлгөн ымыркай табиятынан таза болот. Бирок күнөөлөрдүн кирдүүлүгү жүрөктү булгантып, аны өз нурунан ажыратат. Тилекке каршы күнөөлөрдүн бул караңгылыгы тообонун өкүнүү оту менен өчүп, жакшы амалдардын нуру менен тазаланат. Күнөө караңгылыгы менен жакшы амалдардын жарыгы эч качан чогуу боло албайт. Бул түнкү караңгыдын күндүзгү жарыкка туруштук бере албаганындай кеп. Кирди тазалоочу самын менен жууп тазаласа болоруна окшош. Ошондой эле кир кийим падышага жарабаса, караңгылыкка чөгүп кеткен жүрөк Аллах Таалага да жакын болбойт. Кийимди ыплас иштерге колдонуу аны кирдеткени сыяктуу, жүрөктү да ыплас кумарларга колдонуу аны булгап, бул өкүнүү жана көз жаштын суу менен гана тазаланат. Ар бир таза жүрөк кабыл алынат. Сенден талап кылынганы жүрөгүңдү тазалоо жана жакшылыкка багыттоо. Кабыл алуу Аллахтын түбөлүктүү буйругу менен болгон жана Аллах айткандай, ким жүрөгүн тазаласа, ал сөзсүз кутулат. Эгер кимдир бирөө тообо кылуу кабыл алынбайт деп ойлосо, ал күн чыкканда түн караңгылыгы жоголбойт деп ойлогон сыяктуу жаңылышат. Же самын менен жууса да кир жоголбойт дегендей болот. Бирок кир өтө көп топтолуп, кийимдин жибине сиңип кеткенде, самын аны кетире албайт. Бул күнөөлөрдүн жүрөккө терең сиңип адатка айланып кетүүсүнө окшош. Мындай жүрөк Аллахтан алыс болуп, чыныгы тообо кыла албайт. Тообо кылуу бул тил менен эле айтылып жүрөктүн абалы өзгөрбөсө, ал чыныгы тообо болбойт. Бул кийимди самынсыз жууйм деп айтууга окшош. Чыныгы тообо күнөөлөрдү токтотуп, жүрөктүн таза болуусуна жетишүү. Аллах Таала Куранда айтат: ал пенделеринен тообону кабыл алат жана күнөөлөрдү кечирет. Шура сүрөсү 25-аят. Ал күнөөлөрдү кечирүүчү жана тообону кабыл алуучу. Гафир сүрөсү 3-аят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: күнөөлөрдөн тообо кылган адам күнөөсү жоктой болот. Демек чындап тообо кылсаң, аны Аллах сөзсүз кабыл кылат. Тообонун толуктугу, шарттары жана туруктуулугу. Биз тообо кылуу бул өкүнүүдөн пайда болгон чечим жана ниет экенин айтканбыз. Өкүнүү бул жүрөктүн сүйүктүү нерсенин жоктугун сезип күйүп бышуусу. Анын белгиси кайгынын узактыгында, көз жаштын жана ойдун көптүгүндө болот.
Баласына түшкөн жазага кабардар болгон адамдын кайгысы жана көз жашы узакка созулат. Ал үчүн өз жанына караганда кымбат нерсе барбы? Тозоктон өткөн катуу жаза барбы? Күнөө жазаны тартуу үчүн чоң себеп экенин түшүнүү керек. Аллахтын жана анын элчисинин сөзүнөн өткөн чындыкты айткан адам жок. Эгер дарыгер сенин балаң бул оору менен айыкпайт, өлүп калат деп айтса, дароо эле кайгырып азап жеге баштайт. Бирок анын баласы өз жанынан артык болбойт. Дарыгер Аллахтын жана анын элчисинен акылдуу жана чынчыл эмес. Ал эми өлүм тозоктон катуу эмес. Күнөөлөр Аллахтын каарына себеп болуп, тозокко алып бара турганын түшүнүү керек. Өкүнүү канчалык күчтүү болсо, күнөөлөрдүн кечирилиши ошончолук мүмкүн болот. Өкүнүүнүн чыныгы белгиси жүрөктүн жумшактыгы жана көз жашынын көптүгү. Ошондой эле өкүнгөн адам мурдагы таттуу күнөөлөрдүн ачуу даамын жүрөгүндө сезип, аларга болгон сүйүүнү жек көрүүгө, каалоону жийиркенүүгө алмаштырат. Бул ачуу сезим чыныгы тообо кылган адамдын ишенимине байланыштуу. Ошондуктан тообо кылуунун чыныгы шарттары кыйын жана аны аткарган адамдар аз болот. Көбүнчө Аллахтан алыстап, күнөөлөргө маани бербеген, аларды токтотпогон адамдарды көрөсүң. Өкүнүү өлгөнгө чейин уланышы керек жана адам бардык күнөөлөрү үчүн ушул ачуу сезимди сезиши керек. Ал эми тообо кылуунун ниети учурдагы аракеттерге байланыштуу. Бул адам жасап жаткан бардык күнөөлөрдү токтотууну, милдеттүү ибадаттарды аткарууну талап кылат. Мурдагы каталарды оңдоо жана келечекте бул жолдо туруктуу болуу да маанилүү. Тообонун толуктугу жана анын шарттары. Итаатты жана күнөөлөрдү таштоону өмүрүнүн аягына чейин сактоо. Тообо кылган адам үчүн өтө маанилүү маселелердин бири мал-мүлккө байланыштуу укуктарды калыбына келтирүү. Эгер кимдир бирөөнүн мүлкүн сордук-сомбулук, алдамчылык же соодадагы айлакерлик менен, мисалы жасалма буюмдарды сатууда кемчиликтерди жашыруу, иштеген кишинин эмгек акысын толук төлөбөө же мүлкүн тартып алуу аркылуу ээлеп алса, ал адам аларды издеп таап, алардан кечирим сурап же алардын укуктарын кайтарып берүүгө тийиш. Эгер бул адамдар каза болуп кеткен болсо, алардын мураскорлоруна кайтаруусу керек. Ар бир тыйын үчүн адам өзүнөн сурап, эсеп кылышы керек. Анткени акыретте сурак өтө катуу болот. Ким дүйнөдө өзүн эсепке тартпаса, акыреттеги сурагы узак болот. Эгерде адам буларды кайтарып бере албаса, анда бир гана жолу бар: көп сооп иш кылуу. Бул ар бир тообо кылган адамдын өтөлгөсү. Эгерде анын учурдагы мал-мүлкү кайсы бир адамга тиешелүү экендиги анык болсо, аны өз ээсине кайтарууга тийиш. Эгер кимге тиешелүү экендиги белгисиз болсо, ал мүлктү садака кылып берүүгө милдеттүү. Эгерде арам мал адал менен аралашкан болсо, анын болжолдуу көлөмүн эсептеп, аны садака кылуусу кажет. Жүрөктөргө тийгизген зыяны. Кимде-ким сөзү же иши менен башкаларга зыян алып келген болсо, ал адамды таап, андан кечирим сурап, анын жүрөгүндөгү ооруну алып салууга милдеттүү. Эгер ал адам каза болуп кеткен же аны табуу мүмкүн болбой калган болсо, анда бул кемчиликти оңдоо үчүн көбүрөөк сооп иштерди жасоо талап кылынат. Билим алуу жана келечекте туура жолдо жүрүү. Тообо кылган адам эгер жетиштүү билимге ээ болбосо, өзүнө келечекте эмне керек экенин жана эмнелерден алыс болушу зарыл экенин үйрөнүүгө милдеттүү. Бул ага туура жолдо жүрүүгө шарт түзөт. Тообо кылуунун бул шарттарын аткаруу адамдын акыретте аман болушунун негизги факторлорунун бири. Тообонун шыпаасы жана өжөрлүк түйүнүн чечүү жолдору. Тообонун шыпаасы дарысыз болбой турганын билиңиз. Ар бир оорунун келип чыгуу себеби болот. Анын дабасы ошол себепти жок кылууда жатат. Эч нерсе тескериси болмоюнча жоголбойт. Өжөрлүктүн себеби кайдыгерлик жана кумар. Кайдыгерликти жеңүү үчүн илим керек. Ал эми кумарды жеңүү үчүн сабырдуулук жана кумарды козгогон себептерди жоюу зарыл. Өжөрлүктү жоюп, адамдарды күнөөлөрдү таштоого үндөгөн 4 пайдалуу ыкма бар. Биринчиси — Курандагы эскертүүлөр жана хадистер. Күнөө кылгандар жана итаатсыздар үчүн Куранда жана хадисте келтирилген эскертүүлөрдү эскертип туруу.
тобо кылгандарды мактаган жана күнөөлөрдү жамандаган аяттарды жана риваяттарды айтып берүү. Экинчиси, пайгамбарлар жана салафус салихиндердин окуялары. Пайгамбарлар жана салафус салихиндер кандай кыйынчылыктарга туш болгону жана алардын күнөөлөрүнүн кесепети тууралуу баяндарды айтуу. Мисалы, Адам алейхиссаламдын жаннаттан чыгарылганы жөнүндө окуя. Бул сыяктуу баяндар адамдарды күнөөлөрдөн кайтарууда чоң мааниге ээ. Үчүнчүсү, күнөөнүн дүйнөдөгү жазага алып келери. Күнөөлөрдөн улам дүйнөдө келип чыккан жаза тууралуу айтып берүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: «Кул жасаган күнөөсүнөн улам ырыскысынан ажырайт». Бул күнөө кылуу менен дүйнөдө жакшылыктан кур калуунун далили. Күнөөнүн кесепети ырыскыдан, жакшы жолдон жана жакшы адамдардын коомунан алыстатат. Төртүнчүсү, тобо кылуунун пайдаларын түшүндүрүү. Тобо кылуу менен адам жакшылыкка жол табат жана өмүрүнүн бардык жаатында ийгиликке жетет. Ыйман менен жакшылыкты көбөйтүүнүн берекетин түшүндүрүү. Күнөөлөрдү таштоонун жана өжөрлүктү жеңүүнүн жолу күнөөнүн зыяндарын түшүнүү жана Аллахка чын дилден кайтуу. Истихфар айтып келечекте кайра кылбай тургандыгыңды Аллахка убада кылуу. Бул адам үчүн эң улуу жеңиш. Аллах анын шүгүрүн аткарууга жардам берет жана ар бир сыноо анын күнөөлөрү үчүн кечирим болуп, даражасынын жогорулашына себеп болот. Арак ичүү, зына кылуу, уурулук жана башка күнөөлөргө карата жазалар жөнүндө айтуу. Күнөө кылуудагы кежирлик жана аны дарылоо. Кээ бир адамдар жазалоонун кечигишине ишенишет. Ал эми анын дартынын дабасы адамдын өзүнүн эртеңки күндүн жакын экенин билиши керектигинде. Ар бир нерсе акыры келет. Өлүм ар бир адамга бут кийиминин эң алды жагына чейин жакындап тургандыр. Аны ким билет? Балким акырет да жакын болуп калышы мүмкүн. Кечиктирүү жана анын дарты. Көпчүлүк тозоктук адамдардын айкайы кечиктирүүдөн болот. Себеби кечиктирүүчү адам ишти тынчтыкта карманып, аны кийинкиге калтырат. Бирок өмүр үзүлүп калса, аны аткара албайт. Эгер жашаса да аны эртең аткара албайт. Бүгүн жасай албаган нерсени эртең да жасай албайт. Мен ойлонуп калам. Бул учурдагы кыйынчылык тек гана каалоонун үстөмдүгү менен болобу? Анткени каалоо аны эч качан таштабайт. Тескерисинче, адат менен ал күчөйт. Каалоону адам өз убагында бекемдегенде, эч качан анын калыбына келбей турган абалга келди. Ушул себептен кечиктирүүчүлөр өлүп кетишти. Кечиктирүүчү адамдын үлгүсү бир даракты кесүү керек болгон адам, бирок ал дарак мындан мурда дагы кесилбейт. Андыктан ал аны кийинки жылы кечиктирип, кайрадан кесүүгө аракет кылары менен ал дарак калган сайын анын тамырлары күчөйт. Ал жашаса да, анын кыркууга болгон кыйынчылыгы дагы күчөйт. Аллахтын кечиримине ишенүү жана анын дарты. Аллахтын кечиримине гана таянуу бул дартты алдын ала болжоонун бир түрү болуп саналат. Бул адам бардык мүлкүнөн айрылып, өзү жана үй бүлөсү кедей болуп, Аллахтан ырайым күтүп жаткандай, топурактагы кенчти табуу үчүн үмүт кылып күтөт. Аллахтын кечирими боюнча мүмкүнчүлүк ушундай болору сыяктуу, өз өлкөсүндө каракчылыктан корккон адамдын өз байлыктарын үйүнүн короосунда калтырып, аларды жашырып, сактап калуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болсо да, эч нерсе жасабай, Аллахтан кечиримди күтүп тургандай болот. Күмөндүүлүк бул капырдык жана анын дарты. Күмөндүүлүк бул капырдык жана анын дарты акылына ылайыктуу жакын илим менен дарыланат. Ага мындай деп айтылат: анын чындыгы ишке ашканбы, же мен аны мүмкүн эмес деп билеминби? Бул мисал бир адам күмөн санаганда ага мындай суроолор берилет. Эгер бир белгисиз адам сенин тамагыңды үйдө калтырса, анда жылан анын үстүнө өзүнүн уулуу затын таштаса, жана сен аны чын деп кабыл алсаң, ошол тамакты жейсиңби же таштайсыңбы? Мунун мисалы катары аны жебей калуу керек, анткени ал жалган болушу мүмкүн. Ал эми чын болсо да, өмүр менен өлүмдүн ортосундагы айырма бар. Эгерде ал өтө катуу болсо, анда ал жакын. Ал эми чын болсо, менин өмүрүм өтүп кетет жана өлүмдүн коштоосунда сабыр тартыштын азабы да болот. Ал үчүн эч кандай токтоо жок, эгер ал акылман болсо.
Анткени өмүрдүн узактыгы менен түбөлүк өмүрдүн ортосундагы айырмачылык жок. Ал эми эгер биз дүйнөнү бууга толтурсак жана бир канаттуу куштун ар бир миңдеген жылда бирден-бир дан салып алганынын ордуна анын эч качан түгөнбөгөнүн жана түбөлүк өмүрдү жок кылбай турганын эсептесек, акылман адам кандайча сабырдан түңүлүшү мүмкүн? Ал эми жакшы адамдын көз карашы мындай болот: бир нече жүз жылдык камылга менен ушул жаман ойдон баш тартуу. Бир узун хадисте Аммар бин Ясир Али бин Абу Талибке карап: «Эй момундардын амири, капырдык эмненин негизинде түзүлгөн?» деп сурайт. Али жооп берип: «Ал 4 нерсеге негизделген: катаалдык, соо болбоо, кыянаттык жана күмөн. Кимде-ким чындыкты таануу жана жалганды жар салып, илимдерди жамандаса, ал адам акылынан адашкан. Ким эстен чыгып кетсе, анда ал киши туура жолдон тайып кетет. Кимде күмөн болсо, ал өзүн алдап, кайгыга батып, Аллахтын мээриминен күмөн санаган болот». Бул жалпы түрдө кайталап айтылган нерсе. Бул жыйынтык көп адамдардын акыйкатта туура жолдо тирүү болушу үчүн пайдалуу жана жетектөөчү болушун Раббимден сурайм. Аллахым угармандардын эң жакшысы жана жакыны. Омин я роббил алемин.